Canım, men seni жақсы көрөм, сүйөм. Кудайым буйруса, түбөлүктү кол кармашып, тең карып, кылым аша жашайлы, балдарыбыздын жакшылыгын көрөлү, ден соолукта бололу. Бардык экөөбүз ырдаган ырлардын баары тең эл үчүн ырдайбыз. Элибизде, жерибизде дагы тынччылык, аманчылык жана ар бир үй бүлөдө сүйүү жашасын. Мен сени жакшы көрөм. Амансызбы сүйүктүү теле көрүүчүм, кайрадан Арал Тынчыгын кечинде көрүшкөн үй бүлө балыктардын даңаз алган жүрөгүмдүн жарым теле көрсөтүүсү назарыңыздарда. Үй бүлө балыктардын даңаз алган долбоорубузда бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору ким деп жаткан болсоңуздар, анда барыңыздарды көгүлтүр экранга жакыныраак чакырабыз, андан соң тааныштыра кетели. Кыргыз эстрада жылдыздары жана ошондой эле азыркы учурда чыгарган ырлары бир кездери хитке айланып көптөгөн кыздарга ашык болуп ырдаган болсо, азыркы учурда сүйүктүүсүнө ашык болуп ырдаган ырчы мырза жана ошондой эле жубайлар берүүбүздүн коногу Нурлан Алдаяров жана ошондой эле анын сүйүктүү жубайы Айзада Мухамбетова конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиздер. Кош келдик, саламатсыздарбы? Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз дагы. Анан негизи эле айта турган болсок, сахнада жылдызсыздар экөөңүздөр тең. Анан ал эми бүгүнкү биздин берүүбүздө үйдө ким болду экен деген суроолорго кененирээк жооп берет деген ойдо турабыз. Анан болушунча баягы көрсөтүүнү алкаганда ойлонбостон, баягы парс эткендей эле, тамаша дегендей эле болушунча тамаша менен жооп берсеңиздер да болот. Андан сырткары баягы жашырмай жок. Даярсыздарбы? Даярбыз. Алгачкы эле суроо Нурлан мырза менен Айзада айымдын сүйүү баянын айталычы. Кайсыл жылы, кайсыл баягы күнү жолугушкан? 14 августта телефон аркылуу таанышып, анан 14 сентябрда бир айдан кийин жолукканбыз. Демек, бир ай кыз жигит аркылуу телефондо байланышкансыздар. Ооба. Ушул эле баягы өткөн кеткен күндөрдү эске салабыз бүгүнкү берүүбүздө. Анан Нурлан мырза сизге алгачкы жолу эмне белек берген? Нурлан мырзадан биринчи угап, андан соң сизден толуктап өтөбүз. Эң алгачкы белеги, мен ал кезде балыкчыда болчумун үйдө. Анан үйдө отурсам эле Нурлан ошо балыкчыга жакшылык тойго келип калыптыр. Анан ошол жерден бир сникерс, анан өзүнүн түшкөн сүрөтүн мага берип кеткен. Күткөнсүзбү ошол нерсени? Жок. Анан Сүрөттү эмне кылдың анан? Үйдө турат. Жок, ошол күнүчү. Карадым. Карап жаттыңбы? үйдөгүлөр ата-энеңиз бир аз баягы бул кийим деп баягы суроолорду узатпай койсо керек. Узаттыр негизи бул кийим. Жок, көрүшкөн эмес, анда көрсөткөн эмес. Бектип жатсаңыз керек сүрөт. Катып туруп кетти да анда. Анан экөөңүздөрдүн баягы алгачкы жолуккан, албетте келип эле белек берип кеткен экенсиз. Анан экөөңүздөр баягы эң алгачкы жолу кыз жигит маселеси. Эң биринчи ким баягы сүйүү сезимдерин билдирген. Азыркы учурда байкап эле жүрөбүз, билип эле жүрөбүз, айымдар дагы мырзалардан тең калышпай сүйүүсүн билдирип аткан айымдар да көрүп атабыз да. Албетте мен билгизгем. Телефон аркылуу эле баягы сүйлөшүп атканыбыздын максаты жөнүндө баштагам сөз. Жөндөн жөн эле таанышып, жөндөн жөн эле бир сүйлөшүп жүрүш үчүн сен менен таанышкан жокмун. Эртерээк үйлөнүш керек. Убакыт келип өтүп баратат. Ошол кезде баягы 30 жаш экен да. Анан мен эле жалгыз үйлөнбөй калып калгандай өзүмдү сезип жүрдүм.
үйгө барасың, туугандардыкына деле көп барбай каласың да. Аха. Качан үйлөнөсүң деген сөз уже жетип кетет да уже анан. Ошол анан өзүм айткам, ушундай мен сени өмүрлүк жар кылыш үчүн баягындай Айда алып берем деп. айда алып берем асмандагы деп сүйүүмдү айтып анан баш кошуу жөнүндө дагы сөздөр айтылган. Эсимден да чыгып кетти андан бери көп жыл өттү. Анан Айзада дагы ошол үйдөгүлөрүнө мен жөнүндө дагы көпкө чейин билгизе албай, жоопту дагы көпкө чейин ала албай жүрдүм. Мындай оңой эле келип калган жок да. Демек, бир топ убакыттан кийин жооп берди. Ооба. Арасында дагы бир күнү телефон чалсам эле алло деген эле бир эркектин үнү чыгып калды. Анан бул ким болду экен десем эле башкача жооп берди. Экинчи чалба депчи. Анан ошол күнү дагы күн өтпөйт десең жүрдүм ары басып бери басып. Анан кеч киргенде бир чалып көрөйүнчү бир вариант дедим да. Анан чалсам эле өзү алып калды. Көрсө кайным экен. Кайным баягы эжелерин кайтарып карындаштарын. Анан кийин үйлөнгөндө кайныме тамашаладым. Өткөндө эмне деп аттың эле депчи. Десем уялып эки кайным. Аябай уялды башында. Анан азыр да айтып калам. Эжеңе сүйлөшүп жүргөн чалганда эмне дечилең деп. Катуу эркектердин билесиң атырылган. Ошондой эле бир тийген да. Анан башкача болуп кезинде жаңыдан баягы сүйүүң жанданып келатканда. Ошол баягы өзүң айтып атпайсызбы? Сүйүүм жанданып келатканда депчи. Анан ошол убакта ошол мүнөттөрдө ушундай учур болду. Баягы эркек киши телефон Айзадайым телефон алып жооп бергенде бул балким атасы жооп берип атат деп баягы бир аз артка чегинген учурлар. Атасы эми атамдын голосу мисалы билбесең деле кайсыл возрастта голосу билесиң анан. Мындай ар кандай ойлор келет экен да андай учурларда. Адам баласына эмне болуп кетти? Ушу мен точка коюлду же мен жөн эле алданып жүргөнбү деген иши. Жок, ар кандай немелер ойлор келет да адам баласына. Ары басасың, бери басасың, как раз жумуш кылып аткам, жумуш деле кылгың келбей атат да мындай. Ары басып кетесиң, бери басып кетесиң. Ошо айланып таппай каласың да. Ооба, көрсө алданбап турсуң. Көрсө алданбап турдум да. Алданбай эле ошондой жөн гана сыноо экен. Жакшы, анан Айзадайым айтсаңыз, баягы экөөңүздөрдү бири-бириңиздерди эмне жакындатты деп ойлойсуз? Биз негизи эң башында эле телефон аркылуу сүйлөшүп баштадык дедим да. Ошондо эле экөөбүз биринчи эле чыгармачылык тууралуу сүйлөштүк да. Анткени Нурлан өзү ырдай турчу, ырдайт да. Ырдаган билем анан. Бул ырды айтат, мындай ырды деп ыр жөнүндө, чыгармачыл жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүп калдык. Анан ошол тема эле көбүрөөк сүйлөп башында ошо чыгармачыл тартты деп ойлойм бири-бирибизди. Баягы сүйүү эмне деп коет мындай. Сүйүү кандай туман деп коебу? Ооба. Сүйүүнүн көзү сокур дейт. Сокур дейт да мындай. Кечкисин жатып алып өзүм негизи комузчумун да кесибим анан комузду деле негизи көп чертпей алгам. Бул эстрадага кеткенден бери. Ага чейин комуз чертип эле жүргөн жигит болчумун анан эмнегедир эле ошо комуз илинип турган комуз чертип эле кыңылдап ырдап берип Айзадагачы телефонду. Мындай. Эми ырдап берсем буга жакшы көрүнөт окшобойм деп ойлосом керек ошо. Жинчи. Көрсөм Айзадан деле консерваторияда окуп ырчы экен мындай келечекте ырчы экен деле мындай Билген эмес. билген жокмун да башындачы. Анан Бир өзүм ырдап бере берчүмүн деп. Өзүм ырдап бере берчүмүн анан кийин бул ырдап берип баштады. Анан негизи азыркы учурда калың маселеси аябай баягы коомдо актуалдуу маселелердин бири болуп атпайбы? Анан айтсаңыздар баягы Айзадайым сизге канча калың берген? Канча берген? Ошол биздин убакта где-то 100 болсо керек. 100 миң.
бир карадап коюшу да. Ушундай болуп калды. Бирок эсиңизде жок. Үйдөгүлөр алышкан, бирок негизи ошо тегеректе да. Анан азыркы учурда баягы айым катары айтсаңыз, азыркы учурда ошол баягы калың маселеси канчалык деңгээлде актуалдуу деп ойлойсуз? Жакшы эле актуалдуу болуп жатат. Калыңды негизи бериш керек да. Бериш керек деп ойлойм, анткени ошо Бериш керек. анткени ошо ата эненин эне сүтү деген бар. Ошонун баарын тең кызды ушундук кандай десем калыңдай берип башынакай алыш керек. Негизи бул туура нерсе, илгертен бери келаткан. Калыңга сөзсүз түрдө берилиш керек. Жакшы. Анан айтсаңыз, баягы махыр деген нерсе дагы баягы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Бул экинчи маселе. Анан Нурлан мырза, Айза дайым махырга эмне сураган? Бизде ал убакта махыр деп айтышкан эмес, анткени бизде молдо никебизди куюп атканда Айзада каалаган алтынды канча бир грамм дейт эле. Ушундай бергенге макулсуңбу деп эле. Макулсуңбу деген. Ооба деп Ооба деген. Ошо ал уже алып Ал кийинчерээк мындай модага айланып кетти окшойт. Бизде убакта жок Бирок болчу. бар, бирок какой-то мындай Эми өзү каалаган мынча грамм алтын алып бергенге макулсуңбу деген. Анан Нурлан макул деген. ошондой эмеде бар болуш керек да, динде. Ошон үчүн Биздики ушундай эле. такташты да. Мындай именно ал кезде азыркыдай болуп сураган болсо, мен анда башкача сурамакмын депчи. Ушул жерден баягы сөзүңүз каралжы. Башка эмне сурамаксыз азыркыдай болгондо? Айтыңызчы, болушунча. Эми баягы Машинаны кой. машина, бир эле нерсе сурайт белеңиз, Пока ошо машина. Машина алып бересизби Нурлан мырза? Ооба, буюрса. өзү эле алып берем деп атат быйыл, буюрса. Окуш керек да. Быйыл. Демек ар бир кыздын кыялында бар экен да көрдүңүз да окудуңуз. Өзү негизи быйыл жакшылап айдаганды үйрөнсөң алып берем деген күзүндө. Ошо буюрса аракет кылып атам. Жакшы. Анан баягы экөөңүздөрдүн үйлөнүп тоюңуздар дестейличи, баягы ар бир инсандардын өзгөчө баягы маданият өкүлдөрүнүн үйлөнүп тою кызыктуу учурлар менен коштолот экен да. А сиздердин үйлөнүп тоюңуздарда кандай эсте калган учурлар өткөн? Ошо Айзаданы алып кетерде баягы кандай десем, үйлөнүп аткан тууралуу эч кимге да жарыя кылган эмесмин да. Жакында же болсо ушундай бир эч шек алдырбай үйлөнгөм да, анан бир кезде эле экөөбүз отурабыз, кыз uzatып той болуп атат. Анан СМСтер келе баштады, Инстаграмдан, башка жактан. Кушмоң бек болсун дегендер, куттуктоолор келе баштады да. Эки жакты карап, мындай эми үй болгондо уялып отурасың да. Ооба. Тип карап, кайра телефон карап отурайбыз деп ойлонуп атам да, каяктан ким көрүп калдык экен деп. Ошо өкүл атам Сезбек Искеналиев өкүл атам да. Ооба. Акырын экөөбүз төрткө тартып туруп жүктөп салыптыр да. Сторискечи. Анан кыймылдап атыптыр да бир жакта телефон. Жакшы. Ошондой, ошого таң калгам да мисалы. Эмне үчүн баягы жашырдыңыз эле үйлөнүп тоюңузду? Эми кандай десем, өзүм жашым өтүп баратса, анан баягы шашпай эле ал күн эмес, кыз uzatты эмес. Кыз uzatуу эмес. Мындай өзүм үйлөндүм деп атайын. Жанагындай кылып чыгарабыз деп ойлогон. Анан ал күнү клипте тарттырмакпыз, биз клип мейкерлер барышып, атайын бүт биз тартыла турган жердин баарын тең даярдашып, анан кыз uzatты деген кечирээк кой беришкен бизде күн баткандан кийин. Анан атайын барган клип мейкерлер кайра үйгө барып тамактанып алган кетишкен да. Эчтеке тартпай элечи. Демек клип тартылбай калган. Мындай өзүмдүн пландарым бар болчу, ошолор кичине убакыттар туура эмес болуп калып, анан тартылбай калган. Болбосо экөөбүздүн үйлөнүп атканыбыз мына клип болуп элге жарыяласамбы деген максат бар болчу да. Жакшы. Анан айтсаңыз, өзүңүз айтпадыңызбы, мен кечирээк үйлөнгөм депчи? Ооба. Анан канча жашыңызда үй бүлө курдуңуз? 31 жашында. Ал кезде элим баары эле улуу көрүшчү. Азыр наоборот болуп атпайбы? 31 жашында азыр 35 жаштан үйлөнүшпөйбү? Ошол сүрөттөрдү 31 жашында сүрөттөрдү карайм.
ошол кезде жанагы жүрөгүмүз сулуу кыздар деген ырдын клиби тартылган жапжаш эле жигит келдим да. Өзүм улуу сөз өчкөн да кой. Эми баягы бирөөлөр айтчу да качан үйлөнөсүң анан деген сыяктуу шаар мындай суроолор берип атып эле мени эми мындай башкача улуу көрсөтүп койгон окшойт өзүмдүчү. А так жаш эле экенмин ошол кезде 31 жашында. Жакшы. Анан баягы экөөңүздөрдүн Түтүн булат жашаганыңыздарга канча жыл толду азыркы учурда? Канча уулдуу кызы болдуңуздар? 2016-жылы ноябрда үйлөндүк, 28 ноябрда. Аябай суук болчу ал кезде. 10 жыл болду быйыл, 2026. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Түтүн булат жашап келе жатабыз. Bir kız, bir уулдун атасы, апасы болдук. Кызыбыз 2-класста окуйт. Кичи уулубуз болсо 1-класста окуйт. Жакшы. Экөөңүздөрдүн да Түтүн булат бирге жашаганга 10 жыл толду деп атасыздар. 10 жылдын ичинде экөөңүздөр бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде билип калдыңыздар? Баягы үнсүз деле үй бүлөлөрдү билип атпайсыз, мисалы үчүн конок барганда жолдошу катуураак сүйлөсө, аял кетип чымчы койсо, акырын отур деген белги сыяктуучу. Анан экөөңүздөрдү байкайчы, келиңиздер. Келиңиз Нурлан мырза. Кулагыңызга тассаңыз болот. Айзадайым, сиз өзүңүз 10 сөздү айтсаңыз болот. Болушунча Нурлан мырзаны карап, үнүңүздү чыгарып 10 сөздү айтасыз. Ага чейин даярданып турсаңыз болот. Кандай сөздөрдү айтасыз? Айздан карап алам, Ооба. Мен өзүмдү карап турасың. Ооба. Сиз колуңуз менен болушунча түшүндүрүп берсеңиз. Акырынан чоң айтасың го, чочуп кетпейин. Ооба. Үнүңүз менен мисалы үчүн буунга жараша бөлүп айтсаңыз болот. Даярсыз, Качан келесиң? Качан келесиң? Качан келесиң? Ашты сырың? Качан келесиң? Саат канчада келесиң? Болду, бир сөз бар. Анан бар. Камера. Алып бер. Камера. Апрель. Камера. Апрель ай. Мен башка сөз айтып берейин, Роза. Роза. Дагы бир жолу. Роза. 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 Жүрөк. Сүрөт. Жүрөк. 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 Асман. Алмаз. Асман. Асман. Албак. Кийинки. Боз үй. Я. Боз үй. Болчу. Боз үй. Жама эсине сөздөрдү угатып окшойт. Тамак ич. Тамак ич. Бакчы. Тамак ич. Тамак ич. Балыкчы. Кийинки. Нан. Нан. Тал. Нан. Ай, болуп кеткени. Айфон. 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 Айфонду угаткен да кой. Наушник. Я. Наушник. Наушник. Кауч. Наушник. Ладно. Чач. 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 Оозуң окшошпойт. Арстан. 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 Эч айта албайтам. Жакшы. Жаман эмес, 2 сөз болсо да туура Эки сөз таптыңыз. деле таптыңыз. Айфон деген эң башкы айфонду туура таптыңыз. Айфон менен жүрөктү, Ооба. жүрөктү. Сен тарасың? Келиңиз эми ушул эле наушникти кулакчынды биз Айзадайым кулагына тагабыз. Ал эми Нурлан мырза сиз болушунча түшүндүрүп айтканга аракет жасаңыз. Даярсызбы? Каякта отурабыз. Каякта отурабыз. Каякта отурабыз? Жакшы, кийинки. Каякта отурабыз? Маанай кандай? Маанай кандай? Балдар кайда?
Манай кандай. деген Ага, жазып жыл қояйын. айтсаңыз болады. Жүрөк, Жүрөк. гүл, Күтү. гүл. Гүл. Таталыраак сөздөрдүн айтсаңыз болады. Камера, Камила. камера. Камера. Камри. Камера бересиңер. Кийинки. Ооба. Бишкек. Бишкек. Мискей. Бишкек. Бизге. Бишкек. Биздей. Филармония. 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 Билесиң да. Мотса келе. Кийинкиси. Эльнура. 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 Кочкор. Ош. Рамазан. Рамазан. Романтика. Рамазан. Роман. Рамазан. Рамазан. Таптың. Уада тошеш сенің. Жаным. Жаным. Ол кийинкиси. Саны. Саным? Сиз эмне деп экенсиз, ошону айтсаңыз болот. Кайдайсың? Canım, süyüktüm, süyüktüm, Жүзүм. Сüm. süyüktüm, Жүрү. Оозуң мүнтөлө атат. süyüktüm, süyüktüm. Сүйүм. Кое калды. Оозуң мүнтөлө атты. Ошондо болот экен да. Жакшы, экөөңүздөр тең болушунча бири-бириңиздерди жакшы билет экенсиздер. Анан айта турган болсок, баягы адамдын оюнда бар нерсени айтат деп эмеспи? Ансыгары Айзадайым дагы Камри деген сөздү ушунчалык баягы айтып атты. Камри деген эле болду. Негизи аябай баягы бири-бириңиздерди жакшы билет экенсиздер, түшүнөт экенсиздер. Анан айта турган болсок, баягы экөөңүздөр тең баягы маданият өкүлүсүздөр да. Анан экөөңүздөрдүн тең оюңуздар бир жерде бул сахна. Сахна жаатында жүрөсүздөр. Анан үй бүлө тууралуу айта турган болсок, Нурлан мырза мисалы үчүн үй иштерине жардам берип турат, каралашып. Ооба. Каралашып турат. Жакшы эле жардам берип десем болот. Анткени бизде көбүнчө жанагындай съемкалар жана концерттерге даярданып калгандан кечке чейин барууга туура келет. Анан ошол себептен балдарды окуудан алып, сан тойгузуп, тамак жасап бере калып, ушуну жакшы мага абдан чоң жардам кылат десем болот. Жакшы. Анан тамак жасап жардам берет деп калдыңыз. Кайсыл тамакты өзгөчө жасайт? Негизи суптарды аябай жакшы жасайт өзү эле. Ошо. Жакшы. Мантыдан башкасын Бүт жасайм да. келтиребиз да. Анткени мен үйлөнгөндөн кийин тамак жасап калган жокмун да. Үйлөнгөнгө чейин эле жасайм, анткени биз 4 үй бүлөдө 4 эркекпиз, кыз жок. Атам апам өмүр бою мектепте иштешти, мугалимдери. Бошошпойт, эртең менен кетет, кечинде келет. Анан ал кезде телефон жок, бала кезде ошол стол үстүндө эле биз турган учурда, же болбосо сабактан келген учурда кат жазып чыдап кетчү. Нурлан, сен эшиктин жумуштарын кыласың, Майрамбек, сен үйдүн жумуштарын кыласың. Дастан деген инем ал кичинерээк болуп калды. Ага мына жеңилирээк жумуш берип койчу, же болбосо сабагында окуп жатып койчу. Анан байкем үйдүн жумуштарын кылат, мен эшиктикин кылам.
Эшик жумуштары да көп да, малдарды тейлеп жайлап, суу берип, же болбосо тиги тоогор, буудай арпаны карап дегенде көп да. Анан кээ бир учурларда ошол үй жумуштары дагы туш болуп калчу. Очерет менен да. Күнүгө эле баягы эчтирип жибербейсиң да. Анан үй жумуштарында ошол өзүбүздүн курсагыбызды өзүбүз тойгузуп, ошо кичинекейибизден көрүп калсак керек. Жакшы. Анан баягы айтсаңыздар, үйдө кимиңиздер кожоюнсуздар? Кээ бир үйдө бар экен, мисалы үчүн аял киши кожоюндук кылат экен. Байракты эртерээк берип салган дейт го. Ошол сыяктуу эле экен да. А сиздердин үйлөнүшүңүздө ким? Андай Өчө тирлик баягы бүт бардык ошонун мойнунда. Андай болбойт го дейм. Кожоюн үйдө албетте менмин да. Эми андай барысы бирөөбүздүн эле мойнубузга келип койбойбу? Эми жолубуз баягы бир тармак бир болгондон кийин экөөбүз чогуу жетелешип барып нан таап келебиз да негизи. Кээде мен жалгыз чыгып кетем. Ошондой учурлар болот. Анткени айзада концерттерден бошой алган учурларда быйыл көбүнчө ошол жалгыз иштөөгө туура келди. Көбүнчөсү эле жалгыз жүрдүм. Бирок экөөбүз жүргөнүбүз жакшы да. Анан айзада айтсаңыз, баягы үй бүлөдө баягы экөөңүздөр бири-бириңиздер менен дайыма чогуу жүрөсүздөр, кээ бир учурда бир аз алыстап жүрүп калган учурлар болуп калат да. Анан баягы өзүңүз улуттук филармонияда иштейсиз. Анан экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы романтиканы эмне сактап турат дейсиз? Романтиканы бизди негизи менин оюмча экөөбүз бири-бирибизге абдан түшүнүктүү жерибиз сактап калат деп ойлойм. Анткени Нурлан бир сөздү айтпай эле көз караш менен эле түшүндүрүп коет. Мен дагы экөөбүз бирибизди. Анан мындай экөөбүз бирибизге болгон мындайча айтканда сый деп коебу. Сый аркылуу эле экөөбүз бирибизди мындай ошол эле нерсе экөөбүздү кармап турат, мындай кандай десем, бекемдеп деген сөзбү? Ошондой. Жакшы. Анан баягы айтсаңыз, Нурлан мырза, азыркы учурда жашоодо көп эле учурлар болуп атат, окуялар болуп атат. Анан аял кишинин үйдөгү орду. Аял киши үй бүлөдө кандай болуш керек деп ойлойсуз? Үйдө болгон орду эми эшиктен келесиң, жумуштан келесиңби же бизде эми көбүнчө түндө келген учурлар болот, жол жүрүп келген учурлар көп болот. Анан ошол учурларда эшикти ачканда тозуп алып турса, ысык чайын берип, кандай барып келдиң деп бардыгын сурап турса, анан үйүң мындай аурасы бардыгы таза, жакшы болуп турса эле ошол балдарыңды карап, аялыңды карап, анан жыргап, чарчагын билбей жатып каласың да. Жакшы. Анан баягы айтсаңыздар, экөөңүздөрдүн учурда бир уул бир кызыңыздар бар. Анан экөөңүздөр баягы чыгармачылык инсан болгондуктан балдарыңыздар да ушул чөйрөнү тандайбы сизге, сиздердин кеңешиңиздер, оюңуздар? Биз экөөбүздөн эле ойлойбуз, что ошондой биздин кесип ырчы болом же башка тармак ушу биздин чөйрөдө болсо, анткени экөөбүздөн эки колдойбуз деп ойлойбуз да экөөбүздөн. Балабыз азыр ошол экөө тең үйдөн ырдашат, жолдо жүргөндө ырдашат, сулуктары жакшы, биздин ырларыбыздын баарын билишет, жатка билишет. Балабыз көбүнчөсү эле ошо байкап турсак, кичинекей кезинен баштап эле ушул телефон сурайт, телефондо баягы архивтерин карасак көпчүлүгү эле футбол, дүйнөлүк футболчуларды көрүп, ушулардын баарын тең акырын изилдеп жүрүптүр. Футбол кызыгат турбайбы деп. Негизи экөө тең эле ырга аябай шыктуу, анткени ырдайсыңарбы десек эле, жок, элдиге чыгып ырдабайбыз деп ушинтишет да. Өзүңөр билгиле деп айметебиз. Азыр деле бизге школдон айтат да, тиги ырдычысыңар да, балдарыңар менен чогуу дуэт ырдап, же балдарыңарды ырдатпайсыңарбы дейт. Анан биз айтабыз да, давай запись кылып ырдабайсыңбы, мынтелик десек эле, так секирип эле ырдашпайт да. Ош жери бар да, ырдашпайт. Элгентип чыгып уялышат окшойт. Анан футболго бергенбиз, азыр футболго барып атат, машыгуу да.
Kızыбыз болсо сүрөтчү. Чоң атасы сүрөтчү, мен да сүрөтчүмүн. Биз бир туугандарыбыз менен баарыбыз эле сүрөт жакшы жатабыз. Анткени мектепте ошо черсене сабагынан же сүрөт сабагынан баарыбыз тең альбомдорубуз жалаң кызарып эле беш болуп турчу да. Атабыздан келаткан баягы өнөр да бул. Сүрөтчүлүк, жанагындай бир нерсеге жөндөмдүүлүк, устачылык деген сыяктуу нерселер. Анан ошол чоң атасын тартып, кызыбыз сүрөттү көп тартат. Анан сүрөт тартууга эмне керек болсо, ошонун баарын тең биз алып бергенге ар дайым аракетибизди кылабыз. Биздин көрсөтүүсүн алып барганда бар. Мисалы үчүн, Токтогул атабыз бул Алмыканга гашык болор даган болсо, Жең жок Көксууга гашык болор даган. Ал эми Нурлан мырза Айзат айымга гашык болгондо кайсыларды ырдамак? Айзатка гашык болуп ырдап эле жүрөм негизи. Сөзөгүн агайыбыз Бекборбиевдики Жубайыма деген ырды ырдап чыктым. Ал деле баягы ушул Айзатага арналган келинче. Андан кийин Айзадам деп дагы ырдап жүрөм. Эми жашоодо баардыгы эле чыккан ырлар башка бирөөгө чыкпайт болуш керек, Айзадага эле чыгат. Бирок баягы элдин арасына чыкканда жалпы ошол айымдарга арналган ыр болсо, ошо айымдарга арнап ырдайсың да. Анан ушундай учурдан пайдаланган мүмкүнчүлүк болсо, баягы Айзат айымга кайсыларды ырдамаксыз? Айзадам деле ырдап берейин анда. Келиңиз ашылат. Суга келсең өзүң ылдый, мен да сууну бойлосом. Эң алгачкы махабатты көңүл койбой жойбосоң. Айылдагы бар кыздардан сен баары бир сулусуң. Чийме кара каштарыңа осмо койсоң койбосоң. Ай толгондо, түн болгондо, оюн болсо айылда. Ак чөлмөктү сен да издеп, ойнойсуң бул Айзада. Чоң рахмат. Барлығыңыз дейбіз. Анан бая айта турган болсок, биздин көрсөтүүбүздүн аталышы жүрөгүмдүн жарымы деп аталат. Анан жүрөгүмдүн жарымы деген сөздү жашоодо кандай түшүнөсүз? Жүрөгүмдүн жарымы деген эми эки жүрөк бири-бирин табат. Анан бир жүрөк айланат да. Мындай эми ой жүгүртүү боюнча бир жүрөк айланып, ошол жарымы сен, жарымы мен. Анан ошондой. Жакшы. Сиздин жообуңуз? Меники деле ошондой. Кошуласыз? Кошулам. Анан Нурлан мырза, азыркы учурда биздин куттук студиябыздан сизге бирден бир мүмкүнчүлүк болсо, бул жубайыңызга эмне деп айта элеңиз? Көптөн бери айта албай жүргөн сөздөрүңүз болсо, балким баягы айтып өтсөңүз да болот. Күнү эле айтчабыз. Жакшы сөздөрүбүздү. Ар дайым сүйүү жашасын. Денсаулык болуп, өмүр бою ушундай бир жүрөк болуп жүрө берели, аман эсен. Ошо. Жакшы. Анан көрсөтүүбүздүн башында өзүңүз күбө болдуңуз, Айзат айым. Баягы Нурлан мырза атайын сизге сүйүүсүн билдирип, көптөн бери айтпаган сөздөрүн, күндө айтчу сөздөрүнөн да бөлөк өзгөчө бир сөздөрүн айтып өтпөдү. Анан сизге да бир мүмкүнчүлүк берели. Баягы бир эле жактан кадам таштай бербей, эки жактан да кадам таштасын дейт го. Мисалы үчүн үн чыкты дейт, чыкпа дейт. Үн чыкты дейт, чык дейт. Азыр келиңиз анда сизге да мүмкүнчүлүк берели. Болушунча бүгүн Нурлан мырзаны бир кубантыңызчы. Жакшы көрүү сезимдериңизди да билдирип өтсөңүз болот. Келин эме учурдан пайдаланып айтып калайын мен дагы. Балдарымдын атасы, жүрөгүмдүн жарымы. Жакшы көрөм сени. Колубуз кармашкан бойдон бир жаздыкта карыйлык деп айтмакчымын. Анан ошо айма маңдайың жарык эле, ушундай бажырайган, денсаулык үчүн көңүлүң ток болуп эле менин жанымда жүрө бер. Ай, рахмат. Нурлан мырза ушунчалык бир башкача болуп кетти. Негизи бул сөздү көптөн бери айтпайт окшойсуз, Ооба деп коем. Эфир аркылуу айтып коем деп коемби? Тамаша айтып турам мен.
Жакшы. Анан Нурлан мырзаны 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? 10 жылдан кийин деле ушундай элестетем, анткени Нурландын өзү бир мүнөз, кандай болсо ушундай. Кийин деле 10 жыл кийин деле ушундай токтоо, үй бүлөгө бекем, балдарын жакшы караган, мен жакшы караган, ушундай эле адам болот деп айта алам. Ишенем. Жакшы. Анан азыркы учурда бизде берилбей калган суроолорубуз бар. Бир аз болсо блиц суроолор кылсак болот. Мисалы үчүн, ким болсо мен деп жооп берсеңиздер болот. Даярсыздарбы? Үйдө ким көбүрөөк тамак жасайт? Ким кечиримди биринчи сурайт? Кечирим деле көп деле Мындай бултук эмес көздөң мындай бат эле мындай жайылып кетесе, көздөң көтөрөбүз да болобуз. Жакшы. Ким көбүрөөк кызганат? Мен деле болуш керекмин. Эмне үчүн өзүңүз мен деле болушум керек деп атасыз? Токтоло кетсеңизби? Айта кетейин анда. Негизи филармонияда Жамиляны аткарып калбадымбы? Ошол кезде аябай түшүнүү менен көз караш менен карап, мындай чыгармачыл деп мен мындай түшүндү деп айта алам да, анткени мындай такыр мындай кызганыч темалар болгон жок. Андай сөзөкөз даже ортосунда болгон жок. Анда мен ичимде эле ойлоп кала берем да, может Нурлан ошентип бир кыз менен ушундай нерселерди аткарып, роль аткарып, мындай мынтип жакындашып, сценалар бар да жанагындай болгон, ошондойлорду аткарса балким кызганат белем деп ойлоп кала берем да ичимен. Жана айтып койду, мен деле кызганам депчи. Анан чындап эле кызганасызбы ошол баягы филармонияда мюзикл коюп жаткан учурда? сунуш түшкөн негизи. Ушул Жамиляны аткарат главный ролдо. Ана ким менен ойнөткөн деп баарын билип чыксам, ушу Курал Чокоев менен. Курал экөөбүз дагы ошол бир убакта Бибисара Бешеналиятында искусство институту, биздин убакта институт болчу, ошакта чогулуп калдык. Ал мен жөнүндө билет, мен ал жөнүндө билем ким экенибизди. Анан кандайдыр бир жакындыктар сезилди. Мындай адам баласына жөндөн жөн эле мындай аны деле тааныбайсың, бирок мындай кээде мамилең деле келишпей же болбосо мындай өзүңөн эле мындай аны жакшы эле көрбөйсүң го. Эгер ошондой адамдар болсо, анда мен каршы чыкмакмын да, жок, ойнобойсуң депчи. Анан биринчиден ага чейин опера балет театрында иштечү Айзада. Анан филармонияга барып киргенде дагы ошол главный ролду беришкен. Анан алда чоң жоопкерчилик кандай болот деген ойлор жаралды. Анан ал жак жактырып ошол ролду берип аткандан кийин колдоо мен жакта болуш керегин түшүндүм да. Анан бирок ошол болуп аткан учурларда ошого чейин дагы мындай дос балдар же тааныштар мисалы көп эле жерден келип атты, мындай ой нүке Айзадабы, Курал жанындабы деген суроолор ошондо аябай жаады да. Анан ооба деп бир аз кызгана түштүңүз ошо. ооба деп жанан биякта отурабыз, биякта тууланып отурабыз, сен эмес биз кызганып атабыз Айзада деген сыяктуу сөздөр деле болот да. Анан алар артисттер эмес да. Алар бизчелик сахнаны түшүнө албайт. Биз сахнадан болгондон кийин сахнаны түшүнүш керек да. Ошол. Баардыгы эле мисалы биз ойлогондой түшүнбөйт да. Эгер Айзаданын жолдошу мага окшоп чыгармачыл адам эмес болсо, балким андайга жол бербей коймок да. Биз ошол мүнөттөрдү ошол учурда угуп калдык да. Мисалы үчүн, Нурлан баягы жубай Айзаданы кызганып, акыркы учурларда бир ортодо бир маселелер да болуптур депчи. Жок. Болгон эмес, э? Жок. Маселе. Аябай таң калып калыптыр. Жакшы, анан баягы айтсаңыздар, ким романтик? Мен. Жакшы. Ким көбүктайт? Айт, ким көбүктайт деп. Мен. Жакшы. Кимдин маанайы бат өзгөрөт? Мен. Ким биринчи таанышканда көбүрөөк толкунданган?
Нурлан деп коеюн тамаша. Мен толкунланам. Мен деле. Жакшы. Анан жакшы ушундай баягы убакыт өтүп кетип атат. Жаңы эле вирус баштаган болсок, лекен арчы вирустун соңуна келип жеттик. Анан айта турган болсок, бүгүн көбүрөөк сиздер менен дагы да сүйлөшкүбүз келген. Анан үй бүлөнүн баалуулугу боюнча айтып өтсөңүздөр. Азыркы учурда жашоодо көрүп атасыздар, билип отурасыздар. Баш кошкондордун көпчүлүгүнөн баягы эки ажырым жолго чыккандарды да көп кездештирип атабыз, угуп атабыз, көрүп атабыз дегендей. Жалпы жаштарга сиздердин үй бүлө өтүп баягы 10 жыл бирге жашаган тажрыйбаңыздардын негизинде Нурлан мырза, сиз эркектерге эмне деп кайрыласыз? Анан Айзада айым, сиз айымдарга эмне деп кайрыласыз? Ошону айтып өтсөңүздөр болот. Эми эркектер мындай болгула, тигиндей болгула деп мен акыл үйрөткөндөн алысмын. Бирок мен ар дайым ошол үйдө деле, мисалы дасторкондо тамак ичип бүткөн учурларда ар дайым ушул келе балдар деп ойноп кетишет да бала деген. Чогуу дасторконго отурула, бата кылалы деп ошо элибизде, жерибизде тынччылык болсун, эң биринчи. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Андан кийин ошол биздин үй бүлөдө аманчылык, тынччылык болсун. Балдарыбыздын келечеги менен болсун. Үй бүлөбүздө тынчтык болсун, ден соолук, ынтымак болсун. Дасторконубуз ар дайым жакшылык тойлорго жайылып, дасторконубузда нан болсун. Анан элибизде албетте бир жолунан элибизде той болсун дейсиң да. Анан мен ушундай эле нерсе менен айта алам да, анан тигиндей болуш керек, анан мындай болуш керек, анан деген нерсени мен үйрөтүп айта албайм да. Айзада. Негизи үй бүлөдө кененирээк токтолуп өтүңүз. Үй бүлөдө негизи эки адам эле негизи баардык нерсени колго алып кетиш керек. Түшүнүү болуш керек. Эң биринчи ошо бири-бирин кандай болгон күндө дагы бири-биринин көңүлүнө эле карап, көңүлүнө эле бири-бирин көтөрүп эле, көңүлүн оорутпаган сөздөрдү айтпай эле мындай сонун эле бирин түшүнүп жашай берсин деп айтмакчымын. Анткени көңүл оорутуу бул нерсе көп нерсеге алып келет. Ошондуктан мындай жакшы сөздөрдүн бири-бирине арнап эле, жаңы элеке сиздердин передачаңада эле күндө эле жакшы сөздөрдүн айтып эле, аябай элечи. Айтам, Нурлан, күндө айтпайсыңбы деп. Ошентип ансыгандай күндө эле көңүл бири-бириңерди мындай сыйлап эле, урматтап, жакшы мындай кандай десем, учурларды колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Мен мындай ичимен жакшы көрөм да, ичименчи. Нурлан сыртына чыгарбайт да? Сыртына чыгарбайм да, мисалы мен сени жакшы көрөм деп баягы күнүгө эле жалына бербейм да, бирок ичимен ар дайым баягы жакшы көрүп, эстеп, жүрөктө ар дайым баягы мындай минут сайын жашап тура берет да. Анан Айзада кээде кандайдыр бир монтаж жасап атканда телефондай бир нерсе жазайын деп аткан кездерде мындай ой топтойсуң да. Ошол кезде келип туруп эле мындай ушундай жакшы көрөсүңбү деген сыяктуу нерселер тамашалап, өзүм мындай тамаша этпей да ушундай нерселер суроо берип калат да. Ооба сени жакшы көрөм, азыр кое тур, жакта иш кылып атам десем, азыр айт берчи. Бирок ичиңен ошол эле Айзада көзүн монтаж жазып атам да, башка нерсе жазып аткан жок, ошон үчүн мен азыр ойлоп кеттим да, мындай ичимен жакшы көрөткөнмүн да. Андыктан бири-бириңерди ичиңерди сезишкиле деп коеюн. Өзгөчө жакшы жооп болду, урматтуу көрүүчүлөр. Ушу менен биз кийинки берүүдөн жолугушканга чейин аман болуңуздар дейбиз. Анан албетте биз бүгүнкү берүүбүздүн конокторуна Нурлан мырза менен Айзада айымдын үй бүлөсүнө бакыт каалайбыз. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, дайыма баягы сүйүүңүздөр дагы да мындан ары бекемделип турсун дейбиз. Сүйүүңүздөр дайыма айтат го баягы сүйгүлө сүйүшкүлө деп, жансыңар дайыма сүйүшүп гана жүрө бериңиздер дейбиз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен кийинки берүүдөн жолугушканга чейин кош айтабыз. Андыктан бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Керек болсо шымчыктын дагы уясы бузулбасын дейбиз. Ар бир сүйүктүү кыргызстандыктын үй бүлөсүндө дайыма сүйүү жашасын дейбиз. Бар болуңуздар.